Шайлоо өнөктүгүнө жарым жылдай убакыт калганына карабай, мыйзамдарга эми гана өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип жатат. Бүгүн парламенттеги адам укугу, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети мыйзамдагы бир катар пункттарга өзгөртүүлөрдү карады. Ага ылайык добуш берүү убактысы эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин узартылды. Ошондой эле манжаларга белги салуудан баш тартуу боюнча мыйзам-долбоору да эл өкүлдөрү тарабынан колдоо тапты. Жыйында айрым депутаттар карусель ыкмасы колдонулбайт дегенге кепилдик жок деген күмөн саноосун жашырган. Это не исключено, что будут использоваться карусели. Карусель ыкмасы колдонулбайт дегенге кепилдик жок. Мындай ыкма шаардык кеңешке Шайлоодо да, Жогорку Кеңешке Шайлоодо да колдонулуп келген. Биз дал ушундай терс көрүнүштү жоюу үчүн жаңы ыкма киргизип жатабыз да. Бирок бул жолу деле анын алдын алууга мүмкүн эмес турбайбы? Биз эң негизги көйгөйдү чече алган жокпуз. Анда ири суммадагы каражат бекерге кетти да. Мындан тышкары парламентте саясий мүнөздөгү 3 документ каралууда. Алсак Чыныбай Турсунбеков менен Феликс Кулов добуш берүүдөгү 7% босогону 10%га жогорулатуу сунушун киргизүүдө. Бул добуш берген адамдардын жалпы санынан алынат. Мындай ыкма шайлоо өнөктүгүнөн кийинки туруктуулукту камсыз кылууга шарт түзөт дешет демилгечилер. Почему эта норма вводится? Сегодня у нас 7%. Мындай жол менен эсептегенде кандай гана болбосун парламентке эң аз дегенде 4 партия өтөт. Бир партия шайлоочулардын 10% добушуна ээ болот. Калган 3-өө мынча добуш ала албайт. Бирок алар деле өтүп кетет. Ошондо жасалма добуш берүүлөр болду, же алдап кетти деген күмөн саноолор болбойт. Ал эми азыркы 7% босогодо жетиштүү добуш ала албаган тарап ар дайым 2-3 партия парламентте ээлеп алды деп айтып чыгып атышпайбы? Бирок Боршайкомдун төрагасы мындай пикир менен макул эмес. Дал ушундай кадамга баруу менен өлкөдөгү нааразылыктардын толкуну пайда болушу ыктымал деп кооптонот. Бизде партиялар калыптан элек. Анан кийин азыр парламентте бизде шайлоочулардын 36%-ин эле добуш берген депутаттар отурат. Азыр эми биз аны пароктон кылып койсок, ошондо бир 3-4 партия өтөт да, шайлоочулардын бир 30%-ин эле өкүлдөр отуруп калат да, шайлоочулардын 70%-ин өкүлү парламентке кирбей калат. Анан албетте нааразычылыктар пайда болот. Бул сунуш депутаттардын колдоосун табабы же жокпу, жакынкы күндөрү белгилүү болот. Шайлоо боюнча мыйзам-долбоору ушул аптада парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Мээрим Ташыбекова, Самат Төлөтакунов, НТС.